мындайда бул сөз мындай эки маанини камтышы ыктымал. Диний чөйрөсүндө жүргөн адамдар өздөрү да колдонот, анан динге каршы адамдар да колдонуп калышы ыктымал да. Мисалы, динге каршы исламды көрө албаган адамдар исламдагы баардык өздөрүнө жакпаган нерселерди бул диний фанаттар, дин аша чапкандар деп жамандай беришет. Биз андай нерсеге көңүл бурбайбыз. Анткени алар жеринен эле исламга душман, исламды жаман көрүшөт, же исламдагы кээ бир нерселерди жаман көрүшүп, ушундай нерсеге барышат да. Булардын сөздөрү албетте эч бир баасыз, жөн гана душмандык катарында айтылган сөздөр. Кээде эми ошо динде жүргөн адамдар дагы ислам дининде фанаттык жок, фанат болбогу деп эскертет. Ал туура. Ал кайсы нерсе? Эгерде кайсы бир адам кандайдыр бир маселеде далили жок эле ислам дини мисалы айтпаган нерсени айтып, кылбаган нерсени кыла берген болсо, чектен ашкан болсо, ошону фанат деп. Мына ошол нерселерди, ошол нерсени айырмалап билишибиз керек. Мисалы, көптөгөн адамдар бар, дин ушу экен деп динди оор кылып кармап алат. Пайгамбар антип үйрөткөн эмес, же пайгамбар же Куранда антип айтылган эмес. Жараксыз же болсо алсыз далилдерге таянып алып, же бирөөдөн угуп алып эле, же жомок катары эле, эки аят катары угуп алып эле, же бирөөнөн уктум, же болсо ушундай ата бабам кылып келген деп эле ушу динден деп кылып жүргөндөр бар. Анан ошону дагы ошо менен чектелбестен башка бирөөлөргө андай нерсени да мажбурлашат. Мындай нерсе көп диндин көп кирип кеткен жаңылыктар бар. Мына ошол нерселерден сактанышыбыз керек. Ошондуктан бизде ислам дининде эмне тараза? Кандай бир иш болбосун, бир адам келип ушул ишти кылса болот же болбойт деп айтканда, биз ошонун далилин издейбиз Курандан. Илимдүү адамдардан сурап издейбиз. Бул чын эле ушул нерсени кылганга болобу? Ислам уруксат берди беле же айтып кетти беле деп. Эгерде ошол нерсеге далил тапкан болсо кылабыз, жок болсо анда кылбайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша небисинин хадисинде ачык айткандай, ким ушун биздин динибизге ошо дининде жок нерсени кылган болсо, ал өзүнө кайтарылат дейт. Башка риваятында ким ошо динде жок нерсени аткарган болсо, амал кылган болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат. Ошондуктан бизде тараза бар. Кайсы бир адам келип диндеги бир ушундай ибадат бар экен, мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен, буга сооп болот экен деп айттыбы, демек аны ибадат деп айтып атат. Ошол ибадат ар бири далилге муктаж. Далилсиз ибадат кыла албайбыз. Ибадаттарды шариатта биз эркин ибадат көрсөтүлгөн болсо эркин кылабыз. Эгерде чектелген ибадат кылган болсо, чектелип көрсөтүлгөн болсо, чектеп кылабыз. Мисалы, шариаттагы эркин ибадатты кимде-ким бирөө келип чектеген болсо, андан далил сурайбыз. Эмнеге чектеп атасың дейбиз. Же болсо чектелген ибадатты кенен коюп каалагандай аткарган болсо, эмнеге мындай аткарып атасың деп биз сурайбыз. Ошондуктан биздин динибиз ушуга буйрулган. Эгерде кайсы бир адам ошол динди кармоодо чектен чыгып, далилсиз кармап, ошол нерсеге элдерди чакырып адашып калган болсо, мына ошол экини фанат деп айтабыз. Анткени айрыкча жанагындай билгенден кийин ошого моюн сунбай дагы эле тежиктенип тура берген болсо, мына ошо чыныгы анык фанаттар болот. Кээ бир адамдар билбестиктен кылыш ыктымал, аны мисалы билимсиз же жахил деп коебуз, же надан деп коебуз. Аны айтып түшүндүрүп оңдоп коебуз. Анан кээ бир адамдар билбей туруп, анан ага бирөө жеткирип айткандан кийин ошого карабастан дагы кыла беришет ошо. Анан ошол эки мына чыныгы фанаттар. Валлаху